30 декабрда 14:58-де биринчи баласы, биринчи кызы 2 килограмм 10 грамм менен вес менен салмагы менен төрөлгөн. Экинчи кызы 1 килограмм 750 грамм салмак менен төрөлгөн. Анан бир баласы 2 килограмм 309 грамм салмак менен төрөлдү. Бир баласы ичинен жакшы өспөй, өрчүбөй 1 килограмм 400 вес салмак менен ичинен чарчап калган. Анан операция кесарево сечение менен төрөлүп калышты. Бул ара төрөлгөн балдар 3 күн реанимация бөлүмүндө көзөмөлдө болуп, дарыланып, кислород алышып, азыр болсо акыбалдары жакшы болуп, жакшы болуп атат. Мындай кичинекей эркек баласы чоңураак, эмеси состояние жакшыраак, апасынын эмчегин эмип атат. Бул балдар дагы, кыздар дагы апасынын эмчегин сүтүн ичип атышат. Birinci balam 6,5 yaşta, ikinci kızım 3,5 yaşta. Ama üçüncüsü tanıtmış. Üylem tral büyümüşüz, straytıp. Ben özümü yüdelem. Ama şahra gelmemizde 8 yıl olup kaldı. Az kvartiralı yerde yaşap duruyoruz. Жақсы olmak, yardım bolsa. Bizge de çok iyilik olmak. Baldarına yapmış da oylayım. Tamaqlandırуу боюнча наазик ойлонушат балдар эмчектен алышат, Гүрза жакшы бар. Аттарын койдуңузбу? Жок, аттарын азырынча коюшу элек. Жок. Азырынча Кеңешке болушуптур.